Урматтуу Ираклий Кобахидзе мырза, урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, алгач Грузиянын премьер-министри урматтуу Ираклий Кобахидзе мырзага менин чакыруумду кабыл алып, Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келгендиги үчүн ыраазычылык билдиремин. Грузия Кыргыз Республикасы үчүн өз ара ишенимге, урматтоого жана узак мөөнөттүү кызматташтыкка негизделген маанилүү өнөктөш экендигин баса белгилеймин. Урматтуу Ираклий Кобахидзе мырзанын Кыргызстанга жасап жаткан бүгүнкү алгачкы расмий сапары тарыхый сапар деп эсептейбиз. Анткени ал 34 жылдык Кыргыз-Грузин дипломатиялык мамилелеринин доорунда грузин досторубуздун эң жогорку деңгээлдеги Кыргызстанга жасаган биринчи расмий сапары болду. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр ачык айкын, достук жана конструктивдүү маанайда өттү. Биз биринчи кезекте эки тараптуу күн тартибиндеги эң маанилүү маселелерди саясий диалог, соода-экономикалык байланыштар, инвестициялык жана тармактык кызматташтык, ошондой эле маданий гуманитардык алакаларды өнүктүрүү боюнча кеңири талкуу жүргүздүк. Мамлекеттерибиздин ортосундагы ишенимдүү саясий байланыштар эки тараптуу кызматташтыктын бардык багыттары үчүн бекем негиз болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу биз саясий диалогду үзгүлтүксүз улантуунун, өкмөттөр жана парламенттер аралык байланыштарды жандандыруунун, тышкы иштер ведомстволорунун ортосундагы консультацияларды кеңейтүүнүн зарылдыгын белгиледик. Соода-экономикалык кызматташтык бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн негизги багыттарынын бири болду. Биз өз ара соодадагы оң динамиканы белгилеп, соода жүгүртүүнү мындан ары көбөйтүү, ишкерлердин түз байланыштарын кеңейтүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча практикалык чараларды көрүүгө даяр экендигибизди тастыктадык. Кыргыз Республикасы бүгүн туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылып, реформаларды активдүү жүргүзүп, бизнес жана инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүүдөбүз. Ушуга байланыштуу биз грузин өнөктөштөрүбүздү транспорт жана логистика, айыл чарба, курулуш, санариптик экономика, туризм жана башка келечектүү тармактардагы долбоорлорго активдүү катышууга чакырдык. Өзгөчө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен Грузиянын порттук инфраструктурасын байланыштыруу маселелерине көңүл бурулду. Бул жааттагы өнөктөштүк эки өлкө ортосундагы приоритеттүү багыттардын бири катары белгиледик. Маданий гуманитардык кызматташтыкта эки тараптуу мамилелерибиздин маанилүү